Достор, медиа хаб иликтеп чыккан шылуун кармалды. Алар карапайым адамдардан, өзгөчө пенсионерлерден толтура акчаны жыйнап алышкан, жүздөгөн, миңдеген долларларды алышкан. Биз аларча жаратылыш паркына асма жол салып атабыз. Ошол ишке кирсе, ошодон дивиденд түшсө, силер укмушбайсыңар, жыргайсыңар деп аябай баштарын айландырышкан. Муну деген эл аралык компания салып атат, партнерлорубуз тиги Белоруссияда, тиякта, биякта деп ынандырышкан элдерди. Керек болсо бул жерге жогорку кеңештин депутаттарынан бери кириптер болуп, ошол компанияны мактап калышкан да. Анан мына бүгүн маалымат келди. Ички иштер министрлиги ошол Skyway'дин артында турган бул аялды кармаптыр. Бул Skyway деген компания шылуун экенин, бул Skyway деген компания адамдарды алдап финансовый пирамида эле экенин, адамдарды алдап акчасын шыпырып атканын медиа хаб бир нече ай мурда иликтеп чыккан. Журналистибиз Асель Шамилова бардык фактыларды алып чыгып туруп алдыга коюп берген. Мына ошонун натыйжасында Ички иштер министрлиги тергөө жүргүзүп, нак деле шылуун экенин айтып кармашты жана ким жабыркаса булардан тез арада кайрылгыла деп жатышат. Эми бул оңой болгон жок. Биз үчүн булардын артында турган адамдары, ушул патиланын күйөөсү баш болуп бизди кандай деп гана каралаган жок. Жеке бизге дагы коркутуп каттарды жазышты. Аселге жазышты, мага жазышты, башка журналисттерибизге жазышты. Анан эгер дагы ушундайын уланта бере турган болсо, биз буга чейин сабыр кылып келгенбиз. Уланта бере турган болсо, бул үчүн дагы милицияга кайрылышыбыз мүмкүн. Биздин иликтөөлөр мына ушинтип точкага тиет, факты менен чыгат. Ошон үчүн бизге кайрылгыла, кандайдыр бир мыйзам бузуу болуп аткан болсо, кандайдыр бир шылуундук болуп аткан болсо, кайрылсаңар, алыбыздын жетишинче, убактыбыздын барынча иликтеп чыгабыз. Бул Skyway ошол медиа хабтын журналисти Асель Шамилованын кезектеги жеңиши, элдин жеңиши болду. Көзүңөр ачылсын, мындай алданбагыла, акчаңарды ушул шылуундардын чөнтөгүнө салып берип койбогула деп айтат элек.